күрүшүгө деле абдан чоң экен. Убагында тартып, майын чыгарып, кичинекей баладай кылып карап туруш керек экен. Свет өчүп 100 литр, 200 литр сүттөрдү иритип алган күндөрүбүз болду. Ошол кыйынчылыктарга карабай эле кайра эле сүт алып иштетип келип атабыз. Давид Тачкан чөбөгө каймак жыты аңкыган бул чакан ишканада тыным жок. Күнүнө айылдан жыйналып келинген 300 литрге жакын сүттү кайра иштетишип, быштак, сары май, чөбөгө, каймактар даярдалып, Ысык Көл облусундагы чакан шаарлары жана айыл түкөдөрү толук камсыз болот. Мен Абдылдаева Каным, Шторай районунда жашайм. Биякта 5 кыз иштейт, 300 литр сүт алып келет, ошону иштетебиз. Жайында мындан да көрөк болот, азыр сүт азыраак болуп, сүт азыраак иштетип атабыз. Жагып коесуңбу, кел, отун алып кел. От азайып бартат. Отко ошо кайнаган май аябай даамдуу болот. Ошо бул абдан жай кайнайт. Анан бир 4 саат, 5 сааттан кийин май чыгат. Бул болсо 5 күндүн каймагы 50 литр каймак болот. Алар үчүн таңдын ар бир мүнөтү аяр. Анткени элеттен чогулган сүттөр өз убагында иштетилбесе, чакан ишкананы чыгымга алып келүү коркунучу бар. Мени коробкаларга салып, даярдай бергиле. Чоңдорунан ээлеп, майдасынан ээлеп. Ханым айым алгач ишкерлигин 2 уюнун сүтү менен баштаган. Уулу Кайраттын айтымында мындай сүт иштетүү сунушун апасынан алгач укканда анчейин маани берген эмес. Биринчи бул идеяны айтканда бизге табышмак сезилген, кантип эле элден сүттөрдү чогултуп, кантип ушундай деңгээлге жетерибизди такыр түшүнгөн эмеспиз. Анан бара-бара ушул аракет кылып отуруп, мына бүгүн ошол көптөгөн элдерди таза продукция менен камсыздганга жетип атабыз. Апабыз кол машинка менен сүттү тартып, ушу колдору жооруп кесилип кеткенге чейин иштешчү. Анан азыр мына эжелерди жумуш менен камсыз кылып, эжелерди алып келип, караганда оңой көрүнгөн менен ичине келип иште келгенде аябай оор, майда жумуш, көп элдер менен иштешесиң. Элдер ар кандай ойлорун айта берет. Ушул иштебей эле коелукчу, башка эле жумуш менен алектенип кетеличи деген дагы учурлар болгон. Бул жерде мындан тышкары эттен даярдалуучу чучпара, котлет, фрикадель күңдү, кошумча азыктар өндүрүлүүдө. Иштеп жаткан айымдар ушул эле айылдын тургундары. Алардын айтымында элет жергесинде жумуш жокко эсе. Алган маяналары үй бүлөсүн бакканга, насыяларын жабууга тынчык болот. Ушул ишканага келгениме 2 жылдан ашып калды. Келгенде эле сразу эле көнүп калдым. Башында бир аз кыйынчылыктар болду, анан бат эле үйрөнүп кеттим. 2 балам бар, жалгыз бой энемин. Ошо бир аз кредиттерибиз бар, ошо кредиттерибизди жапканга аябай эле чоң жардам болуп калат. Биз ушул өзүбүздүн чыгарган продукцияларды жакшы, өзүбүз такай ушу жерден тамактанып, ушу жерден алып барып тамак жасап жейбиз. Өзүбүз ишенебиз, таза өз колубуз менен жасап атканыбызга. Эки жакка барып иштеп келгенге караганда үйгө барып келип балдардын маңдайында иштеген өзүбүзгө жагат. Үй бүлө мүчөлөрүнүн ар биринин өзүнө бөлүнгөн милдеттери бар. Күйөө баласы таң атпай айыл кыдырып сүт чогулса, уул келини дүкөндөн түшкөн тапшырыктарга ылайык сүт азыктарын унаасына жүктөп алып таратып келишет. Жети жарымда сүт келип баштайт. Туруп баарын өлчөп, литрлеп алып, эрте тартып башташ керек. Күйөө бала жыйнап келет сүттү айылдан. Анан ошол дагы элдер өздөрү да алып келишет үйгө. Албетте, жакшы ийгиликтин артында кыйынчылыктар да болбой койбойт. Маселен, чакан ишкерликтен түшкөн каражат үй бүлөлүк бюджеттин негизин түзүп, бул үй бүлөнүн андан ары ишти илгерилетип алып кетүүгө шыктандырган. Кайрат, сен чайыңды ичип алып, товарларыңды эрте таратып кел. Күн ысып кетет. Биз бир жылдай өзүбүз эле иштедик үй бүлөбүз менен. Кол машина менен тартчу элек анда, жолдошум, 5 балам бар. Кыйынчылык көп болот экен ушу сүт тармагында. Ушул
иштетпей эле койсокпу, эмне кылсак деп ошо атып эле болбой эле ошо кыйынчылыктарды жеңип кайра муну токтотсок эмне кылабыз деп эле кайра эле иштетип келатабыз. Жаңы ишти баштаганда каражаттын жетишсиздигинен 200-300 литр сүттү иритип, артка кеткен учурлар болгон. Кийин Насыяга атайы муздапкыч, чоңураак унаа сатып алууга туура келген. Биз башында жеңил машина менен, машинабыз жок таксилер менен таратып жүрчүбүз, машина жалдачубуз. Анан ошол күнгө эрип кетпеш үчүн ушундай термо коробкаларды жасаттырганбыз. Булардын ичине тоңгон товарларды салып койсок, бул бир күн эрте менен кечке чейин тоңгон түрүндө кармап берет. Кийинчерээк алдык машинени, чоңоюп, товарыбыз батпай баштады, кардарларыбыз көбөйдү. Кредит алып холодильник алдык, барып жайдын күнү сүт такыр 4-5 эле саат чыдайт, андан кийин уже ирип кетет. 3 холодильник алып ошолорго салып, иритпей сактап иштетип атабыз. Ишкер айым кардарларын жоготуп албоо үчүн жайдыр кыштыр дебей үзгүлтүксүз ишканасын иштетип келгенде каниет кылат. Ак да сүт. Аябай берекеси болот экен, баарына жетет ушу кичинекей сүт. Коомдо аялдын ордо эбегейсиз. Бирок мындай чоң ишти алып кетүүдө жолдошу Талайбек Акеевдин да эмгегин айтпай коюу болбос. Ооба, жардам берип атты жолдошум дагы. Аялдын түйшүгү аябай оор болот экен, эркек киши да бизнес баштаса билинбейт экен, анан аялдыкы оор болот экен түйшүгү. Ошо түнкүсүн балдарды уктатмай, аларды кайра кийинтмей, мектепке жибермей, аябай түйшүккө эле да аялда. Эмгегинин үзүрүн көрө баштаган Каным Абдылдаева бүгүнкү күндө ийгиликтүү ишкер айым. Жаңы ойду ишке ашырууда болгону талыбаган эмгек, токтоосуз аракет эмеспи. Биз Ысык Көл облусунун Тору Айгыр айылындагы бир ишкер айымдын чакан ишканасы гана канчалаган элди экологиялык таза сүт азыктары жана жумуш орундары менен камсыз кылаарына күбө болдук. Элестеткиле, Кыргызстандын 7 дубанында канчалаган идеяга бай айымдар жашап келишет.